Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылды. Бул туурасында бүгүн Масалиев Фейсбуктагы жеке баракчасына жазып, бирок күнү жана убактысы көрсөтүлбөгөн чакыруу кагазынын сүрөтүн жарыялады. Ал эми чакыруу кагазын анын үйүндөгү почта кутучасына калтырып кетишкен. Бул боюнча Исхак Масалиевке байланышканыбызда ал соңку күндөрү конституциялык реформага жана бийликтин кылган аракеттерин сынгалганы үчүн чакырылышы мүмкүн деген ойдо. Бирок Масалиев эгерде чындыгында эле ушундай негизде чакырган болсо, бул туура эмес экендигин, анткени ал болгону пикиримди ачык билдирдим дейт. Сын пикир, конституциялык реформага сын пикир, бийликтин кылган аракеттерин сын пикир үчүн чакырышы мүмкүн, бирок ал туура эмес болуп табылат. Мен өзүм оюм менен айтып атпайм. Аракеттерди жөн канча улуттук буну кылган андай мен эсимде жок, мен андай катышканымча. Ал эми азырынча бул боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий маалымат бере элек. Исхак Масалиев акыркы кезде конституциялык реформа боюнча жана өз пикирин айтып чыккан жарандык активисттерге басым болуп жатканын туура эмес көрүнүш экенин айтып келет. Белгилей кетсек, Исхак Масалиев Жогорку кеңештин 2-, 3-, 4- жана 6- чакырылыштарынын депутаты болгон. Ал эми Масалиев 6- чакырылышта Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат болуп, бирок мандатын мөөнөтүнөн мурда 2020-жылдын май айында тапшырып берген. Буга себеп катары ал 15 жыл ичинде минтип мыйзамды четке кагып койгон учурду көрө электигин жана Жогорку кеңешке айтылган мынчалык сын пикирди уга электигин айткан.